Assalamu alaikum, урматтуу Кут медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге Ысык-Көлдөгү Чолпон Ата шаарындагы Ала Тоо эс алуу үйү тууралуу маалымат бермекчибиз. Мен азыр сырткы дарбазасынан кирдим. Чолпон Ата шаарынын кире бериш жеринде жайгашкан аябай чоң эс алуу үйү. Бул эс алуу үйү Кыргызстан профсоюздар федерациясына караштуу. Негизинен бул жерде ошол мамлекеттик ишканада иштегендер келип эс алат экен. Да бир топ ушундай тармакта кызматкерлер келип эс алышат экен. Мына жерде Ала Тоо эс алуу үйү деп жазылып турат. Мына ушул жерден эс алуучулар келип жайгашып, регистратура кирип, жолдомолорун каттатып, ким кайсы коттеджден орун алат, ошол жерге жайгашат. Негизинен эс алуу үйүнүн багы аябай чоң экен, мага жакты. Жалаң мондай карагай арча менен курчалган, сонун. Бул жерде массаж кабинеттери бар экен. Медпункт. Ошентип биз азыр сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Бул жерде кыскача маалымат берилген. Схема дом отдыха Ала Тоо. Мына коттедждердин жайгашкан тартиби 1ден 50ге чейин жалаң коттедждер, демек 50 коттедж бар. Коттедждин ар биринде 6дан комнаталар бар экен. Ар бир комнатада 3төн 4төн койкалар бар. Айрыкча үй бүлөлүүлөр үчүн да аябай жакшы экен. Жаш балдары менен келсе, аябай мындай багы чоң, бакшактуу, көлөкөлүү, аябай сонун. Мындай бир фасады сонун чындыгында. Бул аллея, ушу аллея менен түп-түз барсаңыздар, пляжга барасыздар. Биздин келгенибизге да 3-4 күн болуп калды. Бүгүн аба ырайы жакшы, күн чыгып турат. Сиздерге азыр ашканасын да көрсөтүп коеюн. Ашканасы да өтө чоң, 2 зал бар экен. 2 зал 2 смена менен тамактанат. Болжол менен бир 800 адамды бир убакытта батыра алат экен. Тамактары жакшы, биз жеп атабыз, даамдуу, сонун тамактарында эч маселе жок. Бул ушу ашкананын кире бериш жери. Зал, биринчи зал, экинчи зал. Тамак ичүү убактыларын көрсөткөн. Антисептик. Сиздерге мына биринчи зал. Биринчи зал. Азыр биринчи смена тамактанып бүтүп, экинчи сменанын тамагын даярдашып атат. Азыр бул жерде. Бул биринчи зал. Бул жерде регистратура. Экинчи зал. Экинчи залда биринчи смена тамактанып бүткөн. Азыр экинчи сменага тамак даярдашып атат. Болжол менен бул залга деле бир 400 адам батат, чоң зал чындыгында. Персонал аябай жакшы. Биз эч кандай эмени байкаган жокпуз. Тамактар өтө жакшы. Ашканадан чыгабыз. Ашканадан чыгып, азыр сиздерге ушу коттедждердин бирин көрсөтмөкчүбүз. Жөнөкөй коттедждер. Караңыздар. Караңыздарчы, аябай сонун, абасы таптаза, тим эле арчанын жыттары буркурайт бул жердечи. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Кече күнү бул жерде жамгыр жаап, бир аз күн бүркөк болгон, бүгүн күн ачык. Бул жерде душ, 2
биринчи, экинчи душ жакшы душ деле, бирок душ, конечно, заманбап душ дебейм, бирок ысык суусу баары жакшынакай мындай жуунса болот, чайканса болот да. Бул эми көрүп атасыздар, советтик убакта курулган. Мен жеке азыр болжолумда бул коттедждерге бир 40-50 жылдын тегереги болуп калды да. Мен жеке эмемде. Мына бир коттеж, коттежди көрсөтүп атам сиздерге. Ушул коттеждердин бирине кирип азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Ушул бактын ичи толтура коттеж. Мынакей караңыздар, 1, 2, могу жакта 3. Ушундайдан 50 коттеж бар ушул жердечи. Биз өзүбүз жашаган номерге кирели. 3-чү коттедж. Бул биз жашаган номер. 3-чү. Бул жерде 4 койка бар. Ушундай. Бул жакта ванны, туалет. Конечно, советский стилде курулган, ошол мурда курулган туалет, ванналар. Бирок жаман эмес, жашаса болот. Алиф деген патологдордун дубалдарын жыгачтан жасаган. Бул аябай жакшы, салкын, ден соолук үчүн да пайдалуу. Мисалы үчүн бардык эле бөлмөлөр ушундай негизинен бул жерде. Тиги жакта дагы бир люкстар бар экен. Ал жакта балким көрсөтөмүн азыр. Ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Мындан ары сиздерге пляжга баруучу жолду көрсөтөм. Бул бүт коттедждер, эс алуучулар. Учурда коттедждердин дээрлик баары толгон. Эс алуучулардын басымдуу бөлүгү улуу муундагы адамдар, пенсия курагандагы адамдар экен. Сөзсүз алар эс алыш керек. Алар завтрактан кийин эс алып жүрүшөт. Ал сиздерге көлдү да көрсөтөбүз, Кудай буйрса азыр. Караңыздар, аябай сонун жерге жайгашкан да. Айлана тегереги жалаң карагай арчалар менен курчалган. Биз азыр коттедждин арасынан чыгып кетебиз жолго. Көлдө негизинен аябай масштабдуу чоң пансионаттар, Голубой Ссык-көл, Кыргызское море, бюджеттик мекемелер үчүнчү. Анан ошолордун катарынан эле ушу Ала тоонун кошо аламын. Анткени көрдүңүздөр, аябай чоң да, аябай чоң. Анан мурда курулуп калгандыктан монда бакшактуу болуп, көлөкөлүү болуп тимеле сонун жайгашкан. Алиянын эки чети сасына толгон. Эми айрымдар айтышы мүмкүн, мисалы үчүн эски депчи, мисалы үчүн бөлмөлөрү, комнаталары эски депчи, бирок ысык көлгө келген адам менимче көлгө түшкөнү келет. Ал комнатага жатып алып, потолокто карап жатканы келбесе керек. Негизинен мына уют болсо болду да, туурабы? Ал эми ар ким каалоосу ар кандай. 2000 сом, 3000 сом номерди алып, анан ал жерге кечке чейин жатпагандан кийин эмне кереги бар дейм да. Андан көрө көлгө келгенден кийин жакшынакай эс алып кеткен менимче туура болсо керек. Азыр эртең мененки саат 9 боло элек.
тогуз боло элек. Ортодо гүл эгишкен, бирок гүлдөрүн мындай тыгыз эгилбей калган да, гүлчү тыгыз эгилбей калган. Нар жактарын газон кылып салган. Эгер акчасын төлөп келем дегендер болсо, жөнөкөй коттедждерге 850 сом экен. 3 мал тамагы менен 850 сом бир адамга. Ал эми люкс номерлерге 2000 сом 3 мал тамагы менен. Люкс номерлерде ошол телевизор бар экен, Аристону бар экен, ошол өзгөчөлүк. Калган тамагы бир эле жерден ичишет. Мен айткан люкс номерлер могу жерде жайгашкан, биринчи, экинчи, үчүнчү деп бөлүп койгон. Сиздерге сыртынан обзор кылып коеюн. Мына ушул люкс номерлер. Эми ичине кирбесиздер белгилүү да, негизичи. Ичинде ошол кадимкидей эле койка, душ, ысык суу, муздак суу менен, Аристону менен. Бир аз комнаталарын жасалгасы бир аз жакшыраак болушу мүмкүн. Суткасына 2000 сом бир адамга. Калоочулар үчүн пожалуйста, бул жерге да келип эс алсаңыздар болот. Бул жерде балыктар сатылат. Саламатсыздарбы? Балыктар канчадан? Килограмм же бир данасы? Бир штугу 750 сом. Бул кайсы балыктан? Форель, о. Мына караңыздар, форель 750 сом. Бул килограмм чыгып калабы? Буларчы? 80 сомдон. Чебактар экен. Слетка 60 сом. Булчу 80 сом. Булар канчадан? 350 сом, Мына балыктардын баалары ушундай экен бул жерде. Ашламфу жей тургандар болсо, ашламфу жасап беришет бул жерде. Каракойский ашламфу. Мына антип пляжга келдик. Көздөр пляж. Бул Алатуу эс алуунун пляжы. Могу жактан баштап мынакей тетик жерге чейин. Мен эмнени белгилеп койгум келет? Эгерде Алатуу эс алуу үйүнө келе турган болсоңуздар, мен айтар элем, пляжы сиздерди эч кайдыгер калтырбайт. Анткени 100 метрге чейин, 100 метрден дагы узакка чейин адамды көмбөйт да. 1 метр аралыкта, 60-70 метрге чейин 1 метр аралыкта басып бара бересиз. Көлдүн ичиндечи. Анан түйү жалаң кум, таш жок. Ошол жагы менен өзгөчөлөнүп турат. Көлдүн жайына азыр күн бүркөк болгон үчүн бир аз сууга түшкөндө дээрлик жок. Анча-мынча бар, могу жакта сууга түшкөндөр. Негизинен басып, эс алып дегендей. Басып кетип атат азыр. Ушул басып бара берет да, негизиненчи. Бир топко чейин. Ошол 100 метрге чейин көмбөйт экен адам. 100 метрден узараак басса да көмбөйт. Ошон үчүн жаш балдар үчүн аябай ыңгайлуу экен бул жер. Бир 50 метрдин тегерегинде, 50 метрдин аралыгында жаш балдар беймалал чуркап ойноп жүрө берет да. Ошон үчүн кооптоонун негизи жок деп айтам да. Караңыздар. Колуна таш жок эчкан, жакшы. Ошон үчүн ушул жерге келип эс алууңуздарды сунуштар элем. Тапчандар бар, тапчандар саатына 250 сом, тапчандар. Зонттер саатына 50 сом. Ошол негизинен.
күн ысык маалда бул жерде тим эле орун таппай каласыз. Аябай эл көп келет экен. Көрүңүздөр, кече жааган жамгырдан кийин тоолордун чокуларына кар түшкөн. Мынакей. Ошон үчүн аба ырайы бир аз суугураак. Бирок көл жылуу суу. Суу жылуу, Суу жылуу. Сонун тиги жерде 2 морж кетти, кирингени. Ушул, урматтуу достор, сиздерге Ала-Тоо эс алуу үйү тууралуу маалымат, ушул кыскача маалыматыбыз ушул. Үй бүлөңүздөр менен эгерде кайсы бир мекеме ишканада иштей турган болсоңуздар, жолдомо, правком жолдомо берсе, мына ушул Ала-Тоо эс алуу үйүнө берсе керек. Келиңиздер, сөзсүз келиңиздер, ден соолук чыңдап кетиңиздер. Дагы белгилеп кое турган жагдай, мына азыр ковид шартында иммунитет аябай зарыл адамдар үчүн. Бул жерде иммунитетиңиз көтөрүлөт деп мен ишенимдүү айта аламын. Биринчиден, кум, ысык кум адамдагы суук тартып алат, адамга энергия берет. Экинчиден, ысык көлдүн суусу, тузу норма, адамдын денесине аябай пайдалуу. Жана абасы дагы аябай сонун. Мисалы үчүн эртең баш оору жок. Мисалы үчүн чоң шаарларда жашайсыздар да, эртең баш ооруй тургандан кийин ныксырап баш ооруп мындай вялость болот да. Бул жерде андай жоголот. Андай жок, сергек болуп ойгоносуз. Ошон үчүн ден соолукту чыңдап кетиңиздер. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Оорубаңыздар, убакыт таап, мүмкүнчүлүк болсо эс алып кетиңиздер, көлгө келип. Сөзсүз түрдө эс алып кетиңиздер деп мен айтар элем. Бактан чыккан эртең мененки абасычы. Ушуну жутсаңыз эле башка басканда. Арчанын жыты дең, Арча, Карагай, Кайын жыты ошол эле жетиштүү. Өзгөчө азыркы Көптөгөн минустарды ошолор жок кылып коет да. Бияктан көлдүн илеби, абасы, бияктан могу Багдарактын эмеси. Ошон силер разы боласыздар. Анча-мынча жанагыларга көңүлдү бурбайбыз. Бирок болсо, жакшы болсо, эл аралык деңгээлде. Анча болгондон шарт түзүш керек да. Атайын өткөндөн эс алып келатсак. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн тем более, Атайын эмесине кечирээк неме. Шарт түзүш керек. Тамагы кандай? Жакшы. Жакшы эле. Орто. Даамы жакшы эле негизинен. Мындай. Сен үчүн тузу кем эмес. Ошоңуз дегенде эртең мененки кашасын, кенедей кесим болсо сары майын, тиги нааны кадимкидей колго бышырылган нан эме дегенчи, пекарнясы. Тиги берки биздин май токоч деп коет эмеспи? Үйдө жасалган май токочу, эми кофе дейт эмеспи? Баасыга жараша урдат да. Тамагы дагы алган эмебизге жараша урдат да. Тегилердин кымбат да, ошон үчүн алардыкы кымбат. Биздики нормально эле мындай. Бирок шарт түзүп койсо боло турган экен, жакшы. Коттедждер эми бул бир 50 жылдын тегерегинде курулган. Андан да көппү? Жанагы ашканага столовойго кире бергендин алдына талды көрдүңүзбү? Ошол. Бир жагы 100 жыл болгон. Карап көрүңүзчү. Жана Баары сезе кол кеткен дейт. Жана мажурум тал. Мажурум тал деп коет. Мажурум тал дейт. Бизде жерде тал дейт, бул ива дейт. Немеси аябай, чоң. 100 жылдык ошо дегендейчи. Мына эгемендүү болгонубузга 30 жыл болот да быйылчы. Бул пансионат андан мурун Советтер Союзунун бала кезинде мен мисалы үчүн 70-ке чыгып калдым, менден мурун бар болчу. Анткени жерде Чолпон атада мен жердиги көлдүк болом, аркы жердин жетеги жолдошубуз тумандары бар, Кудасы, жора жолдош, Шоокан, курсташтар. Бир эле убакытта мен азыр болжоп атам, бир 1000 адам кабыл алат экен да. 50 коттедж бар экен. 51 коттедж экен. Ар бир коттеджде 24 тон. Эсептесең? 1000 ашат, 1000 ашат. Столовойда 2 зал. 2 сменден. 1200 кишиге. Бул жер эл толуп турат. Бул жерде мен ойлойм, аябай жакшылап ремонт шарт кылып койсо, бул номер 1 болуп кете турган жер да. Эмнеге дегенде багы
эч кимге сөз бербейт да. Багы сон. Анан баягы көлдүн соорусунда так ортосу. Ар жакта эле билесиз, ырбачыдан, балыкчыдан бере алсаңыз эле бар дегендейчи. Анан биз болбой эле элдин баары көбүсү бор бодекеден чолпон атаны көздөйт. Чолпон атанын ары деле бар, арпы жээкти деле бар. Көңгөнөн бул жагынан жайгашкан сөз жок тең. Соорусунда да. Соорусунда, пляж сонун экен. Пляжын көрдүңүз. 100 метрге чейин адам чөкпөйт, бара бересиз. Жаш балдарга, өспүрүмдөргө, бала чакага жакшы экен. Кыргыздын баары эле балыкчы чаап урганды билбейт. Мамында, чындап айтканда. Бу жерден 10 кыргыздан эмесе, ошонун бирөө чаап урганды билсе билет. Безопасность жакшы экен да? Пляжы сундук. Пляжга сөз жок. Анда анча-мынча жанагы эскиде болсо бар. Баягы бог жаман эмес, жок жаман дегендей бар самыланы, бар, основа, негизи турат. Эми анча-мынча баягы каражат эметип койсо, өтүп, мындан да акча тапса болот да. Жок, акча турбой Азыр могу жерде сары корпустар, ушу люкстар экен, азыр сурасам бир суткасына 2000 сом экен, тамагы менен. Бул биз жаткан коттедждер 850 сом экен, тамагы менен. Ошо азыркы ушундай экен да. Анан эми оңдоп коёр, жакшы ниетте турайлычы, оңдоп коёр негизи. Чоң рахмат, жакшы салыңыздар. Былтыр, например, мырза азыр жок болчу. Азыр Бишкекте өзүбүздө жаңы пайда болот. Жакшы. Рахмат, ийгилик, жакшы салыңыздар. Мейли, болуптур. Макул, болуптур. Мына достор, эс алуучулардын пикирлери. Саламатсыздарбы? Манаңыздар кандай, жакшыбы? Бул жерде эс алып атасыздар да. Эс алуу боюнча сурайын дедим эле. Сиздердин оюңуздарды, кандай эс алуу шарттар кандай экен? Жакшы, эң вовремя ушул келип берсиңер. Чоң рахмат. Эмне деп айтайлы эми, шарттар. Тамагы жакшы, э? Жакшы. Даамдуу эле, э? Жакшы. Жатакана өтө начар. Эми жатакана сиздер коттедждесиздер да. Эми бул советтик доордо курулуп калган коттедждер, чындыгындачы. Эми жок, советтик доордо курулабы. Доордого экенде. Ошо совет. Доордо курулабы. Уже Бирок туура заманбап стилге өтүш керек, туура айтасыздар. Учур келди, анан деген тем более биз мамлекеттик кызматчыларбыз. Өмүрдө бир жолу путевка менен келсек, жатаканабыз өтө начар. Ысык суусу жок экен. Хотя бы аристон коюп коюш керек. Ватна беркиндей летный домик болсо дагы. Аристон жок. Резеткасы туалеттин ичинде бир эле резетка коюп коюптур. Ошондой экен. Шешептери да ошол Советский Союз талапка жооп бербейт, оңдош керек. Дагы краскалап коюптур. Кимдер келет? Госслужбадагылар, кимдер? Мамлекеттик кызматчылар. Мамлекеттик кызматчыларга ошол мына академик иштегендер, мэрияда иштегендер, соцфонд, мугалимдер, бар кирет. Мугалимдер мамлекеттик кызматчыга кирбейт. Бирок ушул жерге келишет экен. Мамлекеттик кызматчыга кирбейт. Бирок деген ошол учурдун талабы уже жетти. Мугалимдер менен врачтарга первый очередь коюш керек олордучу. Мындай местагачы. Карабады деп эле калсам. Ошол жатаканабызды айтайлык директорго деп турам. Жылда эле келесиздерби же биринчи жолу быйыл? Жок, быйыл биринчи жолу дейт. Ата жылда келебиз биз деген. Башка жактарга? Башка жакта частныйларда жатып кетебиз да. Рахмат, оюңуздар үчүн жакшы салып кеттиңиздер.